Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, көңүл буруңуз. La yakunanna fi ummati aqwamun, төрт нерсени адалга чыгарат дейт. Ястахилунал хир wal harir wal khamr wal ma'azif. Кыяматка жакын өзгөчө менин үммөтүмдүн ичинен бир жоон топ чыгат. Алар төрт нерсени адалга айландырып ишет дейт. Уруксат берип ишет дейт. Ачык айландырса капыр болмок, мындай илимден жол табылмыш болуп туруп уруксат берип ишет. Ошол буларды капырдан куткарып турат. Мына келип атпайбы депчи. Биринчи хира, зинаны адалдаштырат дейт. Зина дегенде сөз эле жата калыш эмес, кечиресиз, тыржылаңач болуп. Мен мындай сөздөрдү жаман көрөт элем айтканды, бирок кээде реалдуу эле сүйлөш керек экен да, жетиш үчүнчү. Айландырып отурсаң кээ бирөөнө жетпейт экен, жакпайт дагы экен ал. Көрсө чубастаз эле келип ушундай эле кабыргасын эле айтып калган турбайбы бара-барачы. Ошон үчүн бу бет бак молдо экен, жаш кичинекей эле боюна эле карап сүйлөбөй дебесиң да, анча-мынча чыгып кетет кыргызыбыз. Зинанын түрлөрү бар, азыр адалдаштырып аткан жолдору канча, Кудай сактасын. Туурабы? Мен ошол экинчи аял алайын деп атам, кандай билеримди ошо сүйлөшүп билип алсам болобу таксыр деп суроолор келет да, болбойт андай. Карап көрүш керек, эки жолу эметип алыш керек эртерээк, сүйлөшүп жүрө бербей. Ошондо менин кыяматка жакын өзгөчө бир үммөттөрүм келет, жоон топ, алар төрт нерсени илимге таянымыш этип, сөздү карап коюңуз. Илимге таянымыш этип, шариаттан форточка эшик табылмыш кылып айтыр. Мындай сүрөтүн чийип, төрт нерсени адалга айлантып алат. Зинаны, хиро деген зина. Харир, эркек адамдар жибек кийимдерди кие баштайт дейт. Биз өттүк го бул китептен. Жибек, алтын эркек адамдар уруксат эмес. Тагынча кийим кылып колдонот, аял затын уруксат. Бейиште бирок уруксат берилет Алла тараптан. Биринчиси зина, экинчиси ушул жибек, үчүнчүсү арак маселеси. Ушундай жол таба баштайт дейт. Төртүнчүсү биз сөз кылып аткан музыканы адалдаштырып алат дейт. Маазиф деген жана ура турган аспаптар. Адамдар канчага чейин 20, 30, 50 жыл кете беребиз, адамдарды музыка менен диңгап келебиз деп. Мейли өтүп кеткен 10 жыл мейли эме. Кичине мындай мусулманчылыкты могу кийим болуп элестетсек, биздин көз жоосун алган көркүбүз болсо, келем боло берет деп жыртып бере бербеш керек да. О, жыртып жылаңач болуп калсаң эмне болосуң өзүңүз? Жамаатчылабаш керек динде. Таксыр, убакыт өттү, келсең кел, артистсиңби, атактуусуңбу, спортсуңбу, кимсиң даже, кандай бийликтесиң? Ислам мондай. Келип ошого шайкеш жашайм десең, ахлан ва сахлан, кош келдиңиз. Түркчө айтып коеюн. Күлө-күлө. Кош барыңыз да, кош келдиңиз. Мархабан, кош келдиңиз. Анан жок, таксыр могул жер мындай болуп атат да, качан жамаатчы беребиз сизге? Чубак устаз жамаатчылабай бекем туруп түшүндүрүп өлүп кетти. Да канча алымдын башын жутушуңуз керек сиз жамаатчы издеш үчүн. Кичине мындай исламга келе турган убакыт келди астасы экен. Кыйын эмес, бирок мындай карманыш керек да. Анан жамаатчылай берсек, ал жакшы. Бир жума жүрөткөн, анан кайыр ичип кетип, жатып кетип, башка болуп кетип, исламга сөз тийип калат атпайбы? Карасаң эле чыгып мусулманчылык сүйлөп аткан, эртеси дискотекада жүгүрүп бийлеп жүргөн. Жок эми андай эмес, анчалык эмес эми. Адашабыз, мен айтып аткан жокмун, эч ким периште эмес деп, бирок мындай динди минтип албагыла да, чыгып бир образ менен молдокенин кейипин кийип, анан дияка барып, дияка мындай болуп кетип, анан дияка барып, мындай болуп кетип, болбойт андай. Бир тарап.